Саламатсыздарбы? Айткым келет программасынын бүгүнкү чыгарылышында диний сабаттуулукту жогорулатуу боюнча сүйлөшөбүз. Программабыз 15 мүнөт. Аты жөнүм Актилек Гүлжигит кызы. Биздин студиянын коноктору Муртаза Жолдошов, Ыйман фондунун тренинг менеджери жана Расул Момуналиев International Alert долбоорунун менеджери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач бизде бир кыскача бүгүнкү темага байланыштуу материалыбыз бар эле. Ушуну көрөлү, анан талкуубузду баштайбыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия имамдарды окутуунун мөөнөтүн узартууну сунуштоодо. Буга чейин дин ишмерлери бир апта окутулуп келсе, комиссия аны 3 айга жеткирүүнү талапка ылайык деп эсептейт. Жерлердеги имамдар диний келишпестиктердин алдын алуу, мамлекет менен дин ортосундагы мамилелер өңдүү багыттарда билим алып келишкен. Жалпысынан 3000ден ашуун имам окутулган. Gelecekte bu okutularda şol imamlardan özleri talap kıldık. Kıska mönöttülerden biraz şol okutuların mönötlerindeki terengdeti okutuğa uzartı. Mesela mümkün 1 aylık, mümkün 3 aylık okutularga çeyin mınday bagıt alabız. Bu yerde birinci etabında biz şu 3000'den aşkın okutak, biz görük sapatka göngül burup, mümkün oşol imamlardan içinden özlerinin 100-200 trenerlerdi dayardaşыбыз керек. Алар ошол келечекте ошол имамдар өздөрү башка имамдарды окутуу процесстери жүрө бериш керек. Мына жогоруда көрүп кеттик. Буга чейин имамдарды окутуу бир жумага эле созулган деп атышат. Азыр болсо 1 айдан 3 айга чейин окуу мөөнөтүн узартуу боюнча бир долбоор даярдалып жатат деп айтып атабыз. Буга эмне түрткү болуп атат? Же ошо программаны окутуп жетише албайсыз, үлгүрбөй атасыздарбы? Жок, программаны жетишип жатабыз. Биринчи бул долбоор башталганда 2015-жылы башталган. Негизинен долбоор муфтият тарабынан даярдалып, дин комиссиясы тарабынан колдоого алынып, имам фонд тарабынан уюштурулуп, 2015-жылдан бери башталып, анда башында долбоордун башында 12 күндүк окуу болчу. 12 күндүк окууда 1,5 жылдын ичинде 2300 имам бардык республиканын аймагындагы бардык имамдар окуудан өткөрүлгөн. Андан кийинки этаптарында, кийинки экинчи этабында 6 күнгө кыскартылып, экинчи этабы жана үчүнчү этабы 6 күндүк окууларга созулуп келген. Мында негизинен диний предметтер менен кошо эле светтик предметтер да кошо биргеликте окутулуп, тең болуп окутулган. Ал эми азыркы күндөгү узартуунун негизги муктаждыктары бул жерде көбүнчө имамдардын арасынан бардыгын эмес, алардын арасынан билими, потенциалы өтө жогорку имамдарды даярдап, аларды бөлүп алып, аларды 1 ай, 2 айга чейинки узак мөөнөттө тереңирээк окутуп, тренер катары даярдоо негизги максаты. Анан калган ал даярдалган имамдар жерлерде башка имамдарды өздөрү окутушат. Сапат жөнүндө дагы демек маселе бар турбайбы? Сапат жөнүндө маселе болгондо имамдардын сапаты жок же сапатсыз деп айтуу туура эмес. Алар негизинен диний илимдер өтө жакшы. Анан кээ бир светтик дегенде кандай өздөрүнө азыркы турмуштагы керек болгон илимдерди алуу, кошо окутуу, биргеликте ошол эле IT технология, демократия жана башка ушул сыяктуу окуулардан өтүшөт. Мына 1 аптага созулуп келген бир жуманын ичинде эмнени үйрөнсө болот? Мисалы, кайсы темаларда көп? Бир жуманын ичинде көп нерсени үйрөнсө болот. Негизинен бир жумалык курстарда 12 сабак бекитилген. Алардын 5-6 предмет өзүнүн религия, дин жаатына өздөрүнө тиешелүү сабактар болсо, ал эми калган сабактар толеранттуулук, адамдардын укугу, то есть дин, мамлекет жана укук темасындагы темалар. Ошондой эле этика, имамдардын этикасы жана башка ушул сыяктуу сабактар окутулган. Демек керектүү? Керектүү. Алар күнүмдүк турмушка керектүү сабактар окутулган. Андан сырткары мамлекеттик чөйрөдөгү дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат кандай жүргүзүлүш керек, эмнелер окутулат, ошонун бардыгын. Булардын негизинен дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик комиссия, диний чөйрөдөгү мамлекеттик комиссия. Мамлекет менен диндин ортосунда кандай мамиле болуш керек? Мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен имамдардын өз ара мамилеси кандай болуш керек? Ушул сыяктуу бардык
сабактар камтылган. Сабактар камтылган. Сизге рахмат. Расул мырза, бир жылдан бери ушул дин багытында изилдөөлөрдү жүргүзүп турсуздар. Биринчи жыйнак басылып чыгыптыр. Мына ушул жыйнакта эмнелер камтылган? Ушул диндин ичиндеги кайсы багыттар боюнча изилдөөлөр жарыкка чыкты? Бул изилдөөлөр динди изилдөө эмес, динге байланыштуу маселе боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Бул изилдөөлөр биздин долбоордун алкагында жаш изилдөөчүлөрдүн дараметин көтөрүү, аларды аярлуу темалар боюнча изилдөөнү жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу алкагында жүргүзүлдү. Ал ошол иш-чаранын алкагында биз аларга ошол кантип изилдөөнү өткөрүүнү окутуудан өткөрдүк. Андан кийин окутуудан өткөндөн кийин аларга иш жүзүндө, тажрыйба жүзүндө өздөрүнүн алган билимин ишке ашырыш үчүн изилдөөлөр жүргүзүүгө биз көмөк көрсөттүк. Каржылык жактан, консультациялык жактан, ресурстук жактан. Ошонун негизинде биздин долбоордун алкагында 6 изилдөө өткөрүлдү. Ошол 6 изилдөөнүн биринчи жыйнагы ошол изилдөөлөр биринчи жыйнагы чыкты. Ал жыйнакка биз 4 изилдөөнүн жыйынтыктарын киргиздик. Биринчи изилдөөнүн аталышы бул исламофобия, чындыгы жана реалдуу исламофобия деп аталат. Бул болсо биздин коомдо исламофобия барбы, чынбы же жөн эле элестүүбү? Ошол боюнча жаш изилдөөчүлөр изилдөө жүргүзүштү. Изилдөөнүн жыйынтыгы кандай болду исламофобия боюнча? Негизинен исламофобия деп айтылган менен бул абдан мындай катуу айтылган термин да. Бирок темасын ошондой койгонубуз менен, бирок негизинен калктын исламга болгон мамилеси кандай? Ошону билүүбүзгө кызык болду. Чынында эле ошондой барбы? Анткени өзүңүз байкагандай социалдык тармактарда же болбосо маалымат каражаттарында мындай динди бир багытта, бир каралоо жагында кеткен маалыматтар көп болуп атат. Бул деген өз учурунда коомдо бир тирешүүнү, чыңалууну алып келе турган нерсе да. Ошонун аркасында эмне турат? Ошону билүүгө аракет кылды биздин жаш изилдөөчүлөр. Бул изилдөө Бишкек шаарында өттү. Бишкек шаарынын 3 бөлүгүндө десек болот. Бишкектин орто бөлүгүндө жашагандар. Демек Борбор шаарында эле болду бул. Бул Бишкек шаарында эле болду. Бул пилоттук изилдөө катары изилдесек айтсак болот. Бул биз айта албайбыз, бул так аныктап мындай илимий даражадагы бир жыйынтык болду деп антип так кесе айта албайбыз да. Андан сырткары биз кыргыз улуттук баалуулуктары жарандык иденттүүлүктү аныктоочу фактор катары деген изилдөө жүргүздүк. Ал болсо Бишкек ош шаарларында Кыргызстандын жарандарына иденттүүлүк эмнени түшүндүрөт? Иденттүүлүк болуп кандай баалуулук боло алат деген немесинде изилдөө жүргүздү. Андан сырткары маалымат каражаттарында диний тематиканын чагылдырылышы жана анын калкка болгон таасири боюнча дагы изилдөө болду. Андан сырткары жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына диний уюмдардын жана диний лидерлердин тийгизген таасири барбы, жокпу? Болсо кандай? Позитивдүүбү же негативдүү? Ошол жакта да изилдөө. Бир алгачкы жыйынтыктар бар да, ошо пилоттук долбоор болгону менен. Алгачкы жыйынтыктар бар. Мисалы исламофобия боюнча айтып кетсем, бул исламофобия көбүнчө бизде апыртылып көбүрөөк айтылат. Бул мындай латентный же болбосо жашыруун десек болот. Мында түздөн-түз исламофобияга киргизишкен элер аз деп десек болот да. Маалымат каражаттары. Маалымат каражаттары бир жактуу маалымат кээ биринде кетирип коюшат. Ошонун себебинен дагы бир терс маанайлар же болбосо терс көз караштар да пайда болушу мүмкүн. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Же журналисттердин диний сабаттуулугу себеп болот? Албетте сабаттуулук дагы бир фактор. Бир чоң фактор, абдан чоң фактор. Анткени бир нерсени жазууда сөзсүз түрдө ошого компетенттүү
анын үстүнө мындай аярылуу, ишеним, дин деген темаларды сөзсүз түрдө буну аябай олуттуу мамиле кылып, аябай көп жумуштарды аткарыш керек. Көп жумуштарды аткарыш керек. Үстүртөн бул теманы чагылдыруу пайдадан зыянын көбүрөөк алып келет деп ойлойм. Сизге рахмат. Муртаза мырза, мына көп убакыттан бери жерлерге барып имамдарга ушундай тренингтерди өтүп келатасыздар, диний сабаттуулукту жогорулатуу боюнча. Анан жыйынтыктар кандай болуп атат? Мурдага караганда кыйла оңолдубу? Мурдага караганда өзгөрүүлөр өтө эле жакшы десек болот. Бул биринчиден жерлердеги барганда кээ бир сурамжылоолор жүрүп турат. Ошолордун негизинде имамдардын башталгандагы 2015 жылдага караганда азыркы билим деңгээли дагы жогору, башка көп өзгөрүүлөр жакшы болду деген маалыматтар бар. Андан сырткары баягы имамдардын өзүнөн эле окууга болгон умтулуусу, анан өзүнө өзү өркүнүп, себеби алар бир нерсени имамдар эң жакшы билет, билим алуу төрөлгөндөн өлгөнгө чейин деген хадистерде. Алар күндөн күн өздөрүнүн илимдерин өзгөртүп турушат, өркүндөтүп турушат, бир нерселерди окуп турушат. Анан бул окуулардын натыйжасында дагы андан сырткары дагы башкача бир материалдардын диний эле өздөрүнө тиешелүү китептерди көбүрөөк окуган болсо, азыр өздөрүнүн кругозорун кеңейтүү үчүн же болбосо башка бир нерселерди, жакшы маалыматтарды алууга көбүрөөк умтулуп атышат. Ошондой эле даярдалган китептер бар, китептерди өздөрү сатып алып, мыналарды окусак жакшы болот экен, жакшы маалыматтар бар экен деген сыяктуу. Анан бул окууларды негизинен уюштурууда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан жерлерде уюштурганда эң негизги партнерлорубуз ошолор болуп эсептелинет. Жана ошолордун эң ролу жогору. Себеби буларды программасын түзүүдө, мугалимдерди тандоодо, кандай предметтер окутулат, каякта окутулат, кайсы имамдар үчүн, аларды кандай кылып окутабыз, ошолордун бардыгы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы негизги ошол жактагы кызматкерлер менен биргеликте өтөт. Анан жана предметтерди тандоо аалымдар кеңеши тарабынан, то есть рабочий группа, жумушчу группа бар, ошол жумушчу группа негизинде түзүлөт. Ар бир этаптары. Мына окуудан өткөн имамдарга, молдолорго сиздер сертификат бересиздер да? Эмне кылат ал сертификатты алып? Эми кандай пайдасы бар? Каяка көрсөтөт? Анын сертификат өздөрү үчүн, бул сертификат ар бир жумуш аткарылгандан кийин булдар жумуш бул жерден окуудан өттү, тастыктоо. Бул имам бул жерден келип чындыгында окуудан өттү деген тастыкталуучу эле кагаз болуп эсептелинет. Андан сырткары ошол сертификатка кайсы предметтерден кандай баа алды, аларды да тиркеме катары беребиз. Демек, бул сертификат деле эмес, кыскача бир билимин тастыктоочу, кайсы предметтен канчалык деңгээлде баа алды, дагы кайсы жерде кемчиликтер бар, дагы эмнени өркүндөтсө болот деген өздөрүнү жыйынтык чыгара турган барак десек болот. Расул мырза, азыр биринчи гана жыйнак чыкты деп атасыздар, алдыда дагы канча 3 жыйнак чыгат, Анан эмне жөнүндө болот бул алдыдагы изилдөөлөр? Изилдөөлөрдү биздин долбоордун алкагында эксперттик консультативдик топ бар. Ал эксперт консультативдик топко теологдор, илимий изилдөөчүлөр, жарандык коомдун мүчөлөрү, диний уюмдардын өкүлдөрү кирет. Ошол эксперттик топ бизден изилдөө өткөрө турган темаларды аныктап берет. Андан кийин биз ошол аныкталган темалар менен жаш изилдөөчүлөр арасында конкурс жарыялайбыз. Конкурстун алкагында жаш изилдөөчүлөр, каалаган изилдөөчүлөр өздөрүнүн илимий проектисин бизге тапшырышат. Анан ошол илимий проектиси конкурстан өткөн жаш изилдөөчүлөр биздин долбоордун алкагында окутулат. Андан кийин изилдөөгө киришет. Андан кийин биз аларга ошо изилдөө жүргүзүүгө жардам беребиз, изилдөөлөрдү басып чыгарууга жардам беребиз. Бул аркылуу биз Кыргызстанда ошол дин жаатында компетенттүү, бизде убактыбыз бүтүп баратат, оюңузду жыйынтыктап койсоңуз. Компетенттүү изилдөөчүлөрдүн тобун
түзүү аракети бул. Урматтуу коноктор, силерге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн, суроолорубузга жооп берип, ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда Муртаза Жолдошов Ыйман фондунун тренинг менеджери жана International Alert долбоорунун менеджери Расул Момуналиев болду. Биз бүгүнкү чыгарылышта диний сабаттуулукту жогорулатуу боюнча сүйлөштүк. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.